Нокенде жаш келин мурунку күйөөсүнүн колунан каза тапты. Окуя 27 августка караган түнү болгон. Милицияга 17 жолу бычак сайылган аялдын жансыз денеси табылганы тууралуу билдирүү түшүп, сөөк Кочкор Ата шаарындагы кафелердин биринин короосунан табылган. Маркумдун өздүгү такталып, ал 24 жаштагы айым экендиги аныкталган. Көп өтпөй кылмышка шектүү катары анын мурунку күйөөсү кармалган. Ал эми 33 жаштагы шектүү 2 айга камакка алынганы кабарланды. Бишкекте алдамчылыкка шектелип 29 жаштагы кыз кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматынан билдиришти. Маалымдалгандай, милицияга арыз менен кайрылган жаран 2 чала тааныш аялга чара көрүүнү суранган. Анда анын алтындарын сатып беребиз деп алып кетип, кайра кайтарбай койгонун айткан. Ал эми шектүүлөр алтындарды ломбардка коюп, изин жашырган. Келтирилген чыгым $18525 түзгөн. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, ушул жылдын 23 майында издөө жарыяланган. 30 августта 1993 жылы туулган шектүү кармалып, соттун чечими менен үй камагына чыгарылган. Учурда анын дагы башка кылмыштарга тиешеси бар же жоктугу иликтенүүдө. Буга чейин 2 милиция кызматкери жана күзөтчү зордуктаган жашы жетелек кыздын тиштерин жогорку класстын окуучулары жулуп салышкан. Бул окуя тууралуу Оазис Кыргызстан коомдук фондунун жетекчиси Мерим Осмоналиева өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыккан. Ал эми адвокат Тимур Султановдун айтымында ал жабырлануучусу эмне болгонун билген эмес. Маалым болгондой, кыз буга чейин башка студенттердин көзүнчө бир эмес бир нече жолу сабалган. Эске салсак, 13 жаштагы кызды жарым жылдан бери 2 милиционер, күзөтчү жана официант тарабынан зордукталып келген. 30 августта сот биринчи 3 айыпталуучуну 10 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыраткан. Ысык көлдө унааларды айдап качканга шектелип, 2 тургун кармалды. Билдирүүгө ылайык, 1 сентябрда саат 02:20 чамасында Каракол шаардык ички иштер башкармалыгынын 102 кызматына жергиликтүү тургундан шаардагы дүкөндөрдүн биринин жанында токтоп турган Audi 100 үлгүсүндөгү унаасын белгисиз адамдар айдап кетишкендиги тууралуу билдирүү түшкөн. Көп өтпөй саат 7:20 чамасында Каракол шаарынын дагы бир тургунунан билдирүү түшкөн. Ал өз кайрылуусунда 1 сентябрга караган түнү Каракол шаарынын Жамансариев жана Гречка көчөлөрүнүн кесилишинде токтотулган КамАЗ үлгүсүндөгү унаасын белгисиз адамдар айдап кетишкенин билдирген. Маалыматка ылайык, 2 шектүү кармалган учурда алар мас абалда экени белгилүү болгон. Ошол эле учурда Audi үлгүсүндөгү машина менен кырсыкка учураса, жолдо жүк ташуучу унаа бузулуп калып, анын аккумуляторун сатууну аракет кылышкан. Ага чейинда Ак Суу районунун Челпек айылынын тургунуна тиешелүү ВАЗ-2121 үлгүсүндөгү унааны айдап кетишкен, бирок аны менен да жол кырсыгына учурашкан. Мамлекеттик салык кызматынын билдиришинче, жыл башынан берки 8 айда чогулган салык 100 миллиардтай сом болду жана берилген план дээрлик 1,5 миллиард сомго ашык аткарылды. Мекеме тараткан маалыматта 2021 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу салыктар 33 миллиард 829,4 миллион сомго көп жыйналганы. Тактап айтканда, өсүү ыргагы 151,2% түзгөнү айтылат. Салык кызматы смарт салым санарип долбоорун иштете баштаган. Ошондой эле электрондук эсеп фактура, контролдук кассалык машиналар системасын ишке киргизген. Евразия экономикалык биримдигине кирген мамлекеттердин алкагында товарларды эсепке алуу боюнча жыйынды пост системасы колдонулууда. Бүгүн 2 сентябрда мамлекеттик сыйлык ээлерине ардак наандарды тапшыруу аземи өтүүдө. Президент Садыр Жапаров, Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиевке Кыргызстандын баатыры наамы ыйгарылган себебин түшүндүрдү. Ал 2 сентябрда мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу аземинде атайын кызматтын башчысы бул жогорку наамды негизинен улут аралык жаңжалды токтотуудагы ишине байланыштуу алганын билдирди. Кара ниет, чагымчыл адамдар бир тууган эки элдин ортосуна жик салууга аракет кылышты. Ал кайгылуу окуялар менен да коштолуп кетти. Бул ачуу чындык. Бирок шибегени капкага талбагандай эле бул чындыкты дагы жашыра албайбыз. Мына ошондой өлкө башына караң күн түшүп турган маалда кара башын канжыгага байлаган, жанын тобокелге салып чыр чатакты токтотуп, эки элди жараштырган эр азаматтарыбыз болду. Кээ бир өзүн баатыр сезгендер ал жака бармак түгүл караандары көрүнгөн эмес. Жаңжалды токтотуп, эки элди элдештирүүдө сап башында бүгүнкү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев тургандыгын эч ким тана албайт. Муну мен өз көзүм менен көрүп, ошол окуяларга катышкан адам катары айта аламын.
Мындан сырткары өлкө башчы өз тармагында өзгөчөлөнгөн инсандарды куттуктап жатып, канча жыл мурдагы пикирине түшүндүрмө берди. Эске салсак, президент Садыр Жапаров бир нече жыл мурун мамлекеттик сыйлык алып жаткандарга бийликтин дежурлары алып жатат деп белгиленген. Мындан улам президент быйылкы жылы дежурлар эмес, тескерисинче президентти колдобогондор мамлекеттик сыйлык алып жатканын белгиледи. Мындан бир нече жылдар мурда мен да ушундай сыйлык тапшырууларды карап отуруп, Facebook баракчама бир пост жаздым эле. Бийлик качаарда эле ушундай сыйлыктарды тапшырып калат деп. Бизде азыр модагы сөздөрүбүз дүжүрлөргө дегендей. Анан анымды ушу кече жакында ушу сыйлыктарды тапшырып атканда алып чыгып баягы мурункуну. Мына өзү дагы ушинтип массалык түрдө сыйлыктарды тапшырып атат деген ушундай сын пикирлер болду. Мен эмне үчүн жаздым эле аны? Мурда өзүңүздөр жакшы билесиздер, сыйлыктардын баары сатылчу. Тааныш билиш менен алчу, акчаң болбосо бир да сыйлык ала алчу эмессиңер. Дагы коомчулукта айтып атат. Баягы ушу мен айткандай айтып атпайбы? Дүжүрлөргө берип атат, анан өзүн колдогондорго берип атат деп. Жок, андай эмес. Мына араңыздарды атыңарды атабай эле коеюн. Мени бүгүн да сындап, бүгүн да колдобой келаткан эле аксакалдар отурасыздар, мына орто муундар отурасыздар, жаштар отурасыздар. Бирок силердин эмгегиңер сиңген. Ошону мамлекеттик деңгээлде, бийик деңгээлде карап биз чечишибиз керек. Эки адамдын ортосундагы пикир келишпестик, же болбосо мени колдобой койсо эле аны тизмеден чийип салуу деген болбош керек. Аргентинада белгисиз жаран өлкөнүн экс-президенти, учурдагы вице-президент Кристина Киршнерге кол салууга аракет кылды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, окуя вице-президент өзүнүн үйүнүн жанында тарапташтары менен сүйлөшүп жаткан учурда болгон. Белгисиз жаран тапанчасын вице-президентке мээлеген, бирок ок чыккан эмес. Кол салууга аракет кылган жаранды дароо кармашкан. Тергөөдө ал 35 жаштагы Бразилиянын жараны экени белгилүү болгон. Ал эми бул окуядан улам өлкө башчысы Альберто Фернандес бүгүнкү жума күнүн эс алуу күнү деп жарыялады. Абага көтөрүлгөн учак аэропортто бир жүргүнчүсү калып калган үчүн кайра конду. Атлантика океанындагы Тенерифе аралындагы аэропортто учкуч кызынын паспортун жоготуп алып, аэропортто кечигип калган туристти алып кетүү үчүн учакты бурду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, 38 жаштагы Адриан Инсли аттуу жаран үй бүлөсү жана ата-энеси менен Тенерифе аралында эс алып, кийин эс алуу аяктагандан соң Манчестер шаарына учуу үчүн аэропортко келген. Ал үй бүлөсү учакка отургандан кийин 7 жаштагы кызынын паспортун аэропортко унутуп кеткенин билген. Ал документке шашылыш кеткенде учак учуп конуу тилкесине чыгып кеткен. Ал айла жоктон башка билет карап жатканда күтүүсүздөн учак кайра аэропортко конгон. Учак абага көтөрүлгөндө балдары атасы калып калганын түшүнүп, ыйлап башташкан. Мындан улам стюардесса учкуч менен сүйлөшүп учакты кайра аэропортко кондурган. Мектеп директорлугуна карата сынактын жыйынтыгы менен номер 38 мектеп гимназиясынын директору болуп, буга чейин окуучуга кол көтөргөн Садырбаева Жылдыз Алайнуровна дайындалды. Бирок окуучулардын ата-энелери анын бул кызматка дайындалышына нааразы болушууда. Садырбаева окуучуга кол көтөргөнү бул анын практикасында биринчи жолу болгон эмес экенин белгилешкен. Мындан улам ата-энелер кайрадан сынак уюштурууну талап кылышууда. Ал эми Билим берүү министрлиги ата-энелердин кайрылуусуна сөзсүз түрдө көзөмөл болорун жана сынактан уткан мугалимге директорлукка кол коюла электигин билдирди. Эске салсак, аталган мугалим Лебединовка айылындагы мектепте тарых сабагынан берчү. Февраль айында окуучу менен мугалимдин ортосунда пикир келишпестик жаралып, мугалим окуучуга кол көтөргөндүгү тууралуу видео социалдык тармактарга тарап, мугалим өз арызы менен кызматтан кеткен. Бирок көп өтпөй министрликтин чечими менен өз кызматына кайрадан киришкен. Интернет желесине мектептеги салтанаттуу линейкада окуучу бала коңгуроо кагуу үчүн 1-класстын окуучусун көтөрө албай жыгылып кеткен видео тарады. Видеодо көрүнгөндөй окуя Казакстандагы мектептердин биринде болгон. Анда салтанаттуу линейкада коңгуроо кагуу үчүн 1-класстын окуучусун көтөрүп жаткан бала кулап кеткен. Окуядан эч ким жабыркаган эмес. Урматтуу теле көрүүчү, бизди социалдык тармактардан да көрүп, жаңылыктар менен алгачкылардан болуп кабардар болсоңуздар болот. Эфирден Нурдан Султанбекова, кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.